Ош шаарында жашы жетелек 3 кыз зордукталды. Айрым фактылар айтылды. Ысык көлдө кайрадан үрөй учурган жол кырсыгы катталып, адам өмүрүн алды. Өзүнүн эле эмес, башкалардын да убалына калышат экен, абайлап айдаңыз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Токмок шаарына жакын жерде жол кырсыгы катталып, 3 адам жабыркады. Чүй облусунун Токмок шаарына кирип бара жаткан жолдо жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Күбөлөрдүн айтымында окуя 24 апрелде саат болжол менен 12:00 чамаларында истребитель стеласына жакын жерде болгон. Ал эми Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалуу борборунун билдиришкендей, аталган жол кырсыктан 3 киши жабыркаган. Алар 2001, 2005 жана дагы бир 2001 жылы туулган жарандар. Аталган жарандардын ичинен экөө жеңил жаракаттар менен ооруканадан биринчи жардам алып үйүнө кетсе, бирөө жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ысык көлдө адам өмүрүн алган кырсык катталды. Ысык көл районунун Байыт айылына жакын жерде жол кырсыгы катталып, адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 2025 жылдын 21 апрелинде балыкчы Каракол Унаа жолунун 69 чакырымында жол кырсыгы орун алган. Анда 2003 жылы туулган жарандын башкаруусундагы Сида үлгүсүндөгү цемент ташуучу унаа менен ошол эле багытта келе жаткан 2004 жылы туулган жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаасы сүзүшүп кеткен. Натыйжада Mercedes-Benz унаасынын жүргүнчүсү 2001 жылы туулган жаран алган жаракатынан улам каза тапкан. Ал эми айдоочусу Ысык көл райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Бул факты Ысык көл РИПи тарабынан маалыматтардын электрондук журналына катталган. Ысык көл облустун жол кыймылынын коопсуздугун бөлүмү бардык жарандарды жол коопсуздугун сактоого так жоопкерчиликтүү айдоо ыкмаларын колдонууга чакырат. Ош шаарында 3 кыздын зордукталышы. Айрым фактылар айтылды. Ош шаарында антикино жайларында жашы жетелек 3 кыз зордукталды. Бул тууралуу Ош шаарынын вице-мэри Салтанат Аманова медианын коллегиялык жыйынында билдирди. Анын айтымында ал фактылар боюнча кылмыш иш козголгон. Жашы жетелек кыздар эле эмес, башка кыздар деле алкоголдук ичимдиктерди ичип, ошол жерлерде түнкү клубтарда отурган өкүндүрөт. Ошол үчүн кыздардын саламаттыгын, ден соолугун балдарга карата кылмыштуулуктун алдын алуу максатында ушул коллегиялык жыйында антикино жайларын жабууну сунуштайм, деди ал. Шаардын мэри Жеңишбек Токторбаев бул боюнча милицияга суроо узатты. 15-17 жаштагы кыздар зордукталып жатат. Муну кандай кылабыз, кантип жабабыз деп милицияга суроо салды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Дамирбек Исаков аларды жабуу маселе боюнча шаардык медианын, шаардык кеңештин жардамы керек болорун белгиледи. Туура, муну жаппасак болбойт. Тилекке каршы ушундай факты бар. Салтанат Абдылдаевна айткандай, бул жайларды жабыш керек. Кыргыздын менталитетине туура келбей калат экен, деди ал. Булак турмуш кежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
өзүнүн өмүрү эле эмес бирөөнүн убалына калышат экен, абайлап айдагыла. Социалдык тармактарда жаштардын кооптуу жүрүм туруму тартылган видео тарады. Кадрларда мопед айдаган бир нече жигит мопеддин үстүнө туруп алып, жолдо бара жатканы көрүнөт. Коопсуздук эрежелерин одоно бузуп жаткан бул көрүнүш айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөрдүн тынчсыздануусун жаратты. Видео тарткан жарандар өзүнүн өмүрү эле эмес, бирөөнүн убалына калышат экен, абайлап айдагыла деп эскертүү калтырышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздык кылуу ар бир жарандын милдети. Жаштардын мындай мамилеси кайгылуу кырсыктарга себеп болушу мүмкүн. Адистер коопсуздук жабдыктарын колдонбой, өзгөчө мындай ыктымалдуу кооптуу жүрүм турумга жол бербөөгө чакырат. Ölüp kalsın sağ çıkalım video atarsak. Ver kardeş ver. Amin lan. Öyle oldu diyor. O. Bu akmaya ne? Akmaya benim kal. Akmaya benim kamdaki. Испанияда өлдү делген аял көмгөнү жатканда колунун манжаларын кыймылдатты. Испанияда ооруканада дарыгерлер каза болду деген аялдын көмүлгөнү жатканда тирүү экени аныкталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, аялды дарыгерлер каза болду деп өлүкканага жөнөтүшкөн. Ал жерден аны көмүү үчүн мүрзөгө алып барып, көмгөнү жатканда ал манжаларын кыймылдаткан. Мүрзөнүн кызматкерлери анын тамыры согуп жатканын байкап, аялды дароо ооруканага жеткиришкен. Учурда полиция бул факты боюнча дарыгерлерди иликтей баштады. Аялдын андан аркы тагдыры эмне болгону белгисиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.